кайсыл куракта болсун, ар бирибиз ушул 5 нерсенин биринде жүрөбүз да. Умрага барып келген болсок, болду, 5-тин ачкычын алып кайткандайбыз да бизчи. Анан мени каалайбыз, биз неге мусулмандар кыйналып жашайбыз? Неге кыйналып жашайбыз? Сураганыбыз асман, жасаганыбыз акыретибиз үчүн 5 сом 10 сом, кажетибиз үчүнчү миллион сомго машина. Эми ошончо үй куруш үчүн биздин тапканыбыз жетпей атат да. Сиз каалаган деңгээлдеги машинени Аллах милдет алган эмес. Оорутуп кор кылбайт. Ачка калтырып сыздатпайт. Өзүнөн башкага көз каранды кылбайт. Жашоодун кыйын болуп жатканын себеби бизге эмне жетишпей атат? Бизге жетишпей аткандыгы биз ошол кажетти каалоо деңгээлине чыгарып алганбыз да. Бизге курсак тое турган тамакка каниет калбай калган. Бизге напси дагы бирге тое турган тамак керек болуп калган да. Курсак тойсо болду кал, нанбы, же нан менен айранбы, же нан менен сүтпү. Азыр бизге тамакты биринчи, экинчи, салат, десерт, көк чай, кара чай, паланчы чай, түкүнчү чай, кофе, Биз тамакты кажеттен чыгарып, тамакты каалоого чыгарганбыз, каалоо деңгээлине. Аллах бизге кажет деңгээлиндеги тамак аш берем деп милдет алган, каалоо деңгээлиндеги эмес да. Кажет деңгээлиндеги тамак Аллах бизден наныбызды милдет алган да. Биз каалаган тамак ашты милдет алган эмес, ошон үчүн биз тапканыбыз тамагыбызга жетпей атат да. Кайсыл тамагыбызга? Кажет эмес, каалоо деңгээлдеги тамакка жетпей атат да. Эми ошончо түрдүү тамак үчүн ошончо идиш керек. Идиш алыш керек. Анча идишти койгонго бир орун керек, шкаф жасаш керек. Каражат бардыгы. Биз тапкан акча жетпей атат. Ошондуктан не кылыш керек? Карыз алыш керек болуп атат. Адал жетпей атат, ошон үчүн шектүү дагы жол менен акча табыш керек болуп атат. Ошондой эле кийим кече. Азыр айттык, Кыргызстанда кийими жок, адам жок. Бирок менин кийимим жок деген эле адам да. Балдарыбыз, кыздарыбыз бардык эле кийим жок. Кийим жок дегени мен каалаган кийим жок дегени. Биз бүгүн кийимди ушул денемди жапсын, анан кышында жылуу болсун деген максатта албайбыз. Эл көрсүн, ал паланча фирманыкы болуш керек, түкүнчө бренд болуш керек, ал кымбат да. Аллах бизди үстүбүздү жаба турган кийим берем деген, бирок фирменный кийим берем деген эмес. Биз ошол фирменный кийимге умтулгандыктан тапканыбыз жетпей атат. Үйлөргө барсаңыз, үйүбүзгө барып көрөлү, кайсыл шкафты ачсаңыз ичинде кийим бар. Кладовкада да кийим бар, сарайда да кийим бар. Мусорго да таштайбыз. Үйдө 5 киши болсо, 15 бут кийим бар. Себеби каалоо. Эми ошончо бут кийимди коюш үчүн эмне кылыш керек? Ошончо шкаф керек. Анча бут кийимди, анча кийимдерди жуу үчүн үйдөгү аялдардын ошончо убактысы кетет. Тең жарым убактысы тамакка кетти беле, калган убактысы эмнеге кетет? Кийимге кетет. Үй. Мурда адамдар боз үйдө жашайт эле. Макул, азыр заман өзгөрдү. Бизди жөн эле кышында жылуу болсун, жайында салкын болгон үй бизди канааттандырбай калган да. Бизге кандай үй керек? Бизге напсибиздин каалоосундай үй керек. Үйдүн ичи, сырты, үйдүн үстү мындай өң, мындай түстө, мындай сапатта болуш керек деген каалоо бар биздечи. Үйдүн ичиндеги ар бир нерсе, жарыктык бир эле лампочка менен болот, бирок жок. Үйдүн ичине
5.000, 10.000 so'mluk lüstra koyuşum gerek. Allah bizge kajet dengelindeki üydü mildet algan. Bирок kaaloo dengelindeki üydün artından düşüp alganбыз, ошого tapkanыбыз жетпейт. Азыр үйлөрдүн ичиндеги парда мындай болуш керек, үйдүн дубалы мындай болуш керек, полу мындай болуш керек, потолок мындай болуш. Жада калса светти өчүрүп жандыра турганы дагы мындай болуш керек деген. Неге? Каалоо. Эми ошончо үй куруш үчүн биздин тапканыбыз жетпей атат да. Андан кийин машина. Кыргызстанда көп адамдарда машинеси бар. Машина эптеп бир жерден бир жерге жетсе болду эле го. Ооба, жок. Бирок бизге андай машина эмес, бизге элдин астында барганда сыймыктана турган машина керек болуп атат да. Адамдар мойну бурулуп карай турган машина керек болуп атат. Биздин машинанын өңү, машинанын көрүнүшү, машинанын дөңгөлөгү, машинанын дискасы, машинанын түтүн чыккычы дагы бизди кызыктырат да. Бул мындай болуш керек, бунусу мындай болуш керек. Сиз каалаган деңгээлдеги машинени Аллах милдет алган эмес. Ал машинеге тапкан адал жетпейт эч качан. Себеп ал каалоо да. Эми анча кымбат машина алдыңыз, аны коюш үчүн бир орун керек, көчөгө койбойсуз аны. Ошондой эле үйлөнүү. Ар бир адам өз деңгээлинде үйлөнсө болот эле, бирок жок, мен каалоо, мен каалагандай биринчи уулум, биринчи кызым, акыркы уулум, жакшы көргөн уулум, той кандай болуш керек? Той биз каалагандай. Ага каражат жетпейт. Карыз алабыз. Ага мүмкүнчүлүк жок, сатабыз, машинени дагы, малды да сатабыз. Эмнеге? Каалоо деңгээлиндеги той өткөрүш керек да. Биздин бүгүн кыйналып жаткандыгыбыз ошол. Кажет бардыгыбызда бар. Аллахка шүгүр, кажет, курсагыбыз ток, үстүбүз бүт, үйүбүз бар, эптеп болсо да машинебиз бар. Напсиңизге жакпаса дагы аялыңыз бар. Бирок биз наразыбыз да. Бизге жеп жаткан тамагыбыз жакпайт, паланчаныкы жакшыраак. Кийген кийимибиз жакпайт, паланчаныкы фирменный. Жашаган үйүбүз жакпайт, паланчаныкы 2 кабат. Майдаган машинебиз жакпайт, себеп объему кичине. Адам баласы каалоосуна эч качан жетпейт да. Эч качан жетпейт. Дүйнөдө ушундай бир адамды кездештирдиңиздерби? Мына аксакалдар айтсын, 70 жашта ашкандар. Өмүрүңүздө ушундай адамды кездештирдиңизби? Айткан болсо, мен мага жетет. Болду. Жеген тамагым жетет, кийген кийимим, мындан артыгы кереги жок деген адам кездештирдиңизби жашооңузда? Эч ким. Андай адам жок. Биз дүйнөдө жашоо шарты издеп, бул дүйнөдө жашоо шарты болбойт. Себеби бул дүйнө жашоо үчүн эмес да. Бул дүйнө сыноо үчүн. Биз канча шарт түзсөк дагы картаюудун алдын ала албайбыз го. Жашай турган жерде адам картайбаш керек. Биз канча шарт түзсөк дагы ооруудун алдын ала албайбыз го. Жашай турган жерде оору жок болуш керек. Биз канча шарт түзсөк дагы өлүмдүн алдын ала албайбыз го. Жашай турган жерде өлүм болбош керек. Канча байлык, канча бийлик жогулса дагы кыжалатчылыктын алдын ала албайт го. Кыжалат адам. Жашай турган жерде кыжалатчылык болбош керек. Дүйнөдө күндө адам картайып жатат, ооруп жатат, кыжалат, бир күн келип өлөт. Мындай дүйнөдө условия издеген болбойт да. Жашоо шарты издеген алданып калган болот. Аллах Таала жашоо үчүн бейиш жаратты. Бейиште оору жок, картаюу жок, өлүм жок, кыжалатчылык жок. Мына жаша. Дүйнөдө кажет. Инсандын кажети ошол. Биз кажетибизди каалоо деңгээлине чыгарып алып, максат кылып алгандыгыбыздан карап көрсөңүз, ошол 15 жаштан баштап 70 жашка чейинки ар бир адам ошол 5 нерсенин биринин артынан жүрөт да. Канча адамдар чет өлкөдө иштеп жүрөт. Сураңыз, үйлөнө электер. Эмнеге иштеп жүрөсүз? Мен иштеп, эмне кылышым керек?
Үйлөнүшүм керек, же үй алышым керек, же машина алышым керек. Аны үй жокпу? Жок, үй бар. Мен каалаган үй жок да. Азыр барып үйлөнсөңүз болбойбу? Жок, болот. Азыр барып мындай жөнөкөй үйлөнсөм болот, бирок мен каалаган тойго жетпейт. Ар бир адам базарга барганда бир четте туруп 1 минут мындай элди караңыз эле. Бирөө продуктага келген, бирөө кийимге келген, бирөө строй материалга келген, бирөө запчастка келген, бирөө тойго сеп алганы келген. Кайсыл куракта болсун, ар бирибиз ушул 5 нерсенин биринде жүрөбүз да. Эртең машинени жасаш керек. Бирөө эртең үйдү ремонт кылыш керек. Бирөө эртең баарыбыз базарга барып кийим алабыз. Бирөө эртең апасы продукта түгөдө, эртең продукта кылалы. Biz кайсыл куракта бололу, ушул 5 нерсенин биринин ичинде жүрөбүз да. Аллах бизди бул нерсе үчүн жараткан эмес да. Жегиле, ичкиле, жаткыла, жашагыла, өлгүлө депчи. Жок. Аллах Таала койлор менен уйларды ошол максатта жаратты эле. Жегиле, ичкиле, семиргиле, анан адам кызматына жарагыла, өлгүлө депчи. Көбөйгүлө. Биздин максат башка эле. Адамдын максаты тамак жеп туруп Аллахты разы кылуу. Кийим кийип, жашап, үйлөнүп, ошону менен ибадат кылып жаратканды разы кылуу биздин максат эле. Эми качан адамдын кажети максат болуп алса, эмне болот? Максаты же калып калат, же кажет болуп калат да. Ошондуктан биз мечитке, динге, ажылыкка кайсыл убактыбызды коротобуз ашып калган. Кайсыл каражатты иштетебиз эң азын. Себеп бул кажет деңгээлинде, кийим кече, тамак аш, үй, машина, той максат деңгээлинде. Мечиттин сандыктарын ачсаңыз, тыйындар бар ичинде. Адашып калган 20 сом, 50 сомдуктар, колунан түшүп кеткен 100 сомдуктар. 20 сомдуктун ичинде калып байкалбай калган 200 сомдуктар. Бул биздин акыретибиз үчүн. Акыретибиз үчүн 5 сом, 10 сом, кажетибиз үчүнчү 1 миллион сомго машина. 1 миллион сомго той. Үйдүн ремонту 5 миллион сомго ремонт. Кийим 10 миң сомго кийин. Акыретке 5 сом, 10 сом, 20 сом. Биз ошондой болуп калганбыз. Максатыбыз кажетке түшүп калган. Болот, ушунча болот, жетет. Жетет болуп калган. Чыныгы кажет не болгон? Максат. Насбул айн. Көзүбүздүн алдында турат да. Корккон нерсебиз дагы ошол. Акчам жок болсо, иштебей калсам эмне жейм? Ошонун коркобуз. Биз коркпойбуз, эртең өлсөм не болот депчи. Биз андан коркпойбуз. Чын өлүп кетейин. Биз коркпойбуз. Биздин коркконубуз, мен иштебесем, акча таппасам кантип жашайм? Ушунан коркобуз. Бул чындык нерсе. Муну сылап сыйпаштын кереги жок. Жашырыштын да кереги жок. Тура эмеспи? Ошого кыйналып атабыз да. Өмүрдү арнаган тамак аш, кийим кечеге бир жагынан разы да эмеспиз. Динибизге разыбыз. Бирөө жума окуйбу, Кудайга шүгүр. Мен жума намазга барып келдим. Разы. Ушул жетет, жума намаз жетет ушул. Эгер Рамазан айында орозо кармаган болсо, бу жума намаз окугандар менен учурашпайт бул. Себеп бизге дин жагынан кичине үйрөнүп алганбыз. Бирөө 2 сүрө билсе ошол жетет. Ошол 2 сүрө менен кээде имамчылыкка да өтүп кетет. Дин жагынан 2 эле сүрө билем, көбөйтүүдүн артынан түшпөймүн. Кунут дуасын 10 жыл мурда намазды баштадым эле, мисал бирөө. Кунут дуасын билбейт элем, бүгүн да билбейм, баары нормаль. Жаназа дуасын 10 жыл мурда да билбейт элем, бүгүн да билбейм, кийин да үйрөнбөйм, нормаль. Себеп жаназада эч ким сурабайт да. Келип эле катарга көз көрүнүп койсоң болду. Бирөө сурай билесиң, Аллахумма гфирли хаййинаны билесиңби деп сурабайт эч ким.
Biz dinimiz жактан кыжалачылык жок, bizde problem жок. Эгер балабыз bir жерде иштеп, кичине акча табып, умрага жөнөткөн болсо, анда Кудай сактасын. Умрага барып келген болсок, болду, бейиштин ачкычын алып кайткандайбыз да бизчи. Dinimizden razыбыз. Жетет ушунусу. Айылдагы мечиттин эмеси отоплениясын жасаш керек. Мисал, үймөй кыдырып имам, башка айла жок, эмне кылсын имам? Мечит суук. Үймөй жүрүп кичине акча чогулса, 100 сомдон же 200 сомдон беребиз да. Эгер имам айтса, ушу 1000 сомдон чогулсак жетет экен, биз 200 түтүн экенбиз, 200 миң болсо биз бербей урушабыз биз. Мечиттин отоплениясына 1000 сом бере албайбыз. Чын, бул ачык эле сөз. Мен көргөн нерсемди айтам. Кебирлер бербейт дагы. Бирок балабызга бир ойной турган оюнчакты 500 сомго алып беребиз го. Туурабы? Балабыз сураса, ата мону алып бер десе, алып беребиз го. Мен айтканым алып бербейли эмес. Алып берели. Балдарыбызга кийим кечесин, оюнчагын алып берели. Бирок динибизди мынчалык ылдыйга койбойлу да. Эмнеге биз дин үчүн эң акыркы убактыбызды мечитке баралы, дос, тууган, иним, байкем, тайкем, убакыт жок. Сиз каяка баратасыз? Мен машинем ремонт кылыш керек. Мечит, намаз. Сиздин машинеңизден да арзан экен да. Төмөн экен. Анан армандарыбыз, Аллахтан сураганыбыз, Алла узун өмүр, бакыт таалай, берекелүү рызкы, тынчтык, аманчылык, сураганыбыз асман, жасаганыбыз тыйын, сураганыбыз миллион. Уялбай сурайбыз ананчы. Чын, уялбай. Аллах берген вактыны, Аллах берген жөндөмдү, Аллах берген каражатты 99%-ын напсинин каалоосуна иштетип жатабыз дагы, 1%-ын иштетсек дагы аны канча көз кылып, элге айтып, имамды уят кылып, мечитти уят кылып, же бир муктаждарга кичине продукт алып барып берсек, аларды телевизорго чыгара берип кыйнап салабыз да. Биздин динибиз ошол. Ушунчалык. Анан мени каалайбыз, биз неге мусулмандар кыйналып жашайбыз? Неге кыйналып жашайбыз? Себеби мусулман динди канча кадырласа, намазды, орозону, зекетти, ажылыкты, садаканы, Куранды, даватты, зикирди мусулман канчалык маани берсе, жашоосунан маанилүү орунга койсо, Алланын астында бул мусулман ошол орунда болот. Бүгүн ачык айтканда менин жүрөгүмдө намаз кай жерде турат? Үй бүлөмдөн ылдыйраак, машинемден ылдыйраак, жумушумдан ылдыйраак, баш ооруумдан, температурадан да ылдыйраак турат. Чын. Себеби машинем бузулса мечитке барбайм. Аялым же балам ооруса да барбайм. Башым ооруса да барбайм. Намаз каякта экен? Последний очередте экен да. Бекер калганда эле барат экенбиз. Ошого мечиттерибизде кимдер бар билесизби? Үйдө зериккен аксакалдар бар да. Неге жаштар келбейт мечитке? Себеби жаштар үчүн уйку биринчи орунда турат. Анан капа болобуз, тарынабыз анан. Эмнеге Аллах биздин дуабызды кабыл кылбайт? Эмнеге мен ушунча жылдан бери намаз окусам дагы ишим жүрүшпөйт? Кантип жүрүшөт биз биринчи орунда койбосок? Койолу биз намазды биринчи орунда. Намаз убактысы болду, мен жашоомду токтотом. Машина айдап баратамбы? Токтойм мен машинамды. Дыйканбы? Токтотом. Соодагерби? Жамам дүкөндү. Себеп бул Алланын убактысы келди. Мен намазга маани берейин. Машинем бузулду, жасап жатам. Жасаңыз машинеңизди. Бирок намаз болду. 10 минут намазга берейин. Анан көрүңүз, Аллах кандай жардам берет, кандай ишиңизди жүргүзөт, кандай тапканыңызга берекет берет. Биз кылбай эле сурай беребиз да. Биз айтабыз да, биринчи Аллах берсин, анан Аллах берип коюптур го. Аллах Таала өмүр, ден соолук, жөндөм, акча бүт берип койду. Ошондо туура иштетпей атабыз. Ошондуктан туугандар, биз
Өзүбүздүн кажетибизди кажет ордунда коелу, максатыбызды максат ордуна коелу. Максат дегени адам ошону көздөп жашаган нерсени максат деп айтат. Бизде максат деген сөз көп колдонгондуктан, кайсыл сөз көп колдонулса, ошол сөздүн түпкү маанисине жетүүгө аракет болбойт. Кайсыл сөз өтө көп. Мисалы, каяктан келдиң? Үйдөн. Каяка барасың? Үйгө. Үй деген сөз ушунчалык көп колдонгондуктан, кичине туруп ойлонбойбуз да, үй дегенди кыргыз тилинде эмнеге жашай турган жерибиздин атын үй деп койгон. Себеп биз көчөдө тапкан нерсени ошол жака үйүп коебуз да. Калып барыпчы. Ошого ал жердин атын үй деп койгон. Максат дегени эмне дегени? Максат дегени бир заманда бир падыша өзүнүн жанындагы акылдуу вазирине айтат. 3 суроо берем дейт. Жооп берсеңиз, байлыгын тең жармысын берем дейт. Байлыгын тең жармысын. Падышада акча көп да, алтын, күмүш. Вазир айтат, сураңыз дейт. Дүйнөдө эң чындык эмне дейт? Талашсыз чындык не десе, өлүм дейт. Тура да, мусулман, капыр, бардыгы моюндайт. Өлүм чындык. Дүйнөдө эң жалган эмне десе, өмүр дейт. Себеп ишенич жок да. Бүгүн түн киреби, мен үчүн кирбейби? Түн кирсе таң атабы, атпайбы? Кимде бар гарантиясы? Гарантия эч кимде жок. Эң таттуу нерсе эмне дейт? Эң ширин, таттуу нерсе эмне дейт? Бал дейин десе, жөнөкөй эле жооп болуп калат. Падыша ойлоп келсем, болуп, издеп тауып келиңиз, сурасаңыз да болот дейт бирөөдөн. Сураса болот. Элдерден сурайт, бирөө нават дейт, бирөө бал дейт, бирөө торт дейт, мисалы. Дал келбейт да. Себеби ушундай нерсе болуш керек, ал таттуу нерсе болду. Ушунан башка таттуу нерсе жок дегендей болуш керек да жооп. Анан шаарда, айылда элден сурап, эч кимден бир канааттандырарлуу жооп албагандан кийин талаага чыгып кетет. Жайлоодо жүрсө, койчу кой кайтарып жүргөн экен. Анан вазирдин кийими, башындагы баш кийими, вазирлерче башкача да. Караса вазир, ассаламу алейкум вазир, саламат. Не болду, кыжалатсыз? Бир суроого жооп таба албай жүрөм. Айтып көрүңүз, мүмкүн мен табамбы? Сен койчу болсоң, жо айтып көрүңүз. Падыша айтты, дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне деди, ошону издеп жүрөм десе, мен билем дейт. Билесиңби, айтчы десе, айтпайм дейт. Шартым бар дейт. Болду, шартым, ойлойт да, акча сурайт. Шарт берем десе, шартым дейт, мен итим менен бир идиштен тамак жейсиң дейт. Айтып берем. Вазир жөнөкөй адамдар менен тамак жебейт. Бул жерде ит менен тамак жеш керек болот. Анан ойлойт да, бир жолу ит менен жеп койсом, эч ким деле көрбөйт. Бирок нар жакта жарым байлык макул дейт. Болду. Идишке иттин тамагын куят, ит жей баштайт. Вазир дагы чөк тизелеп, эми жейин дегенде кармайт желкесинен, айтат, дүйнөдө эң таттуу нерсе адам койгон максаты дейт. Адам өзүнүн максаты үчүн дейт, өзүнүн эң кымбат болгон ыззат обуруйун дагы берет дейт. Сен вазирликти да караган жоксуң, ит менен өзүң тең кылдың, эмнеге? Максатка жетүү үчүн. Биз бүгүн тамак үчүн уруша алабыз, сөгүшө алабыз биз. Кийим кече үчүн да уруша алабыз, машина үчүн 2 жолу урушабыз. Туурабы? Бүт нерсебизди корото алабыз да. Ошого кайсыл адамдын жашоосунун максаты дүйнө болсо, анда Аллахтан эч нерсе сурабай эле койсун. Себеп сураса да Аллах бербейт. Максаты акырет болсо, максаты дин болсо, Аллах анын дүйнөсүнө сурабаса дагы өмүрүнө, тапканына, үй бүлөсүнө Аллах береке берет. Береке деген не дегени? Береке дегени мындай нерсе да. Бир адам, биринчи берекесиздикти айтайын, анан берекени айтам. Бир адам иштейт. Кайда болсо иштейт. Дыйкан, содегер 100 000 сом табат. Кантип табат? Кичине алдайт да. Кичине алдайт.
бирөөдүкүн да кошуп коет. 100 000 кылат. Эми бул 100 000 берекесиз да. Анан үйгө келсе, үйдө баласы ооруп калыптыр. Баласын алып барып дарылайын десе, 120 000 расход болот экен. Өткөн айда чогулткан акчасынан дагы 20 000 алып, 120 000ге баласын дарылайт. Бул дегени берекесиз киреше дегени да. Бул тапканына үйгө эчтеке ала албады го. Экинчи бир адам 15 000 сом табат. Бирок адал, бирөөдүн акысын жебейт, бирөөдү капа кылбайт, калп айтпайт. Адал 15 000 тапты, үйүнө келсе, баласы да ооруган жок, апасы да, аялы да ооруган жок, лишний расход жок, машинеси да бузулган эмес, лампочка да күйгөн эмес, даже не кылат? Нан алат үйүнө, эт алат. Жетет. Запаста калат. Берекелүү деген ушул да. Аллахтан берекелүү ырыскы сураганда, Аллах берекелүү ырыскы берсе, демек баарын берди дегени. Балдары оорубайт, машинеси бузулбайт, өзү дагы ден соолугу мыкты болот, үйүндө тынчтык, балдары атасына айтканынан чыкпайт, аялы күйөөсүнө итаат кылат, күйөөсү аялына жакшы мамиле жасайт. Ушунун баарын берекет деп айтат да. Ошол берекетти качан берет Аллах? Качан биз туура максатыбызды алдыга коюп жашаган болсок да. Анаңыз, лампочканын максаты эмне? Жарыктык бериш. Максатын аткарса кайда турат? Башыбызда турат да. Бардыгыбыздын төбүбүздө турат. Эгер аткарбай калса максатын кайка түшөт? Таштандыга түшөт. Биз дагы ошондойбуз Аллахтын астында. Максатыбызды аткарып жашасак, анда Аллах бизди даражабызды бийик кылат. Бирөөгө кордотпойт. Аллах Таала бирөөгө кордотпойт. Оорутуп кор кылбайт. Ачка калтырып сыздатпайт. Өзүнөн башкага көз каранды кылбайт. Эгер биз максатыбызды алдыга коюп жашай турган болсок.